Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Үзүлбөгөн үмүттөр көрсөтүүсүнүн кезектеги дагы бир берүүсү назарыңыздарда. Көктөм жаз менен бирге жергебизге аялдардын эл аралык майрамы келет. Албетте, аял затын кубандыруу үчүн жазды күтүүгө кажет жок. Анткени эне бар жерде мээрим, береке, ырыскы бар. Майрамыңыздар менен урматтуу асыл зат айымдар. Ар дайым ажарыңыздар артып, жашоону көрккө бөлөп жүрө бериңиздер. Үзүлбөгөн үмүттөр көрсөтүүсү да бул жолу бир канча кайратман энелердин үйүнө майрамдык маанай тартуулоону чечти. Экрандан алыстабаңыздар. Буга чейин социалдык тармактар аркылуу жарыяланган билдирүүлөрдүн жыйынтыгында 2015 номерине түшкөн каражат бул жолу Бекжан аттуу каарманыбыздын ден соолугу үчүн жумшалды. Алдыда кыскача тасмага назар салып, андан соң көрсөтүүбүздү улантабыз. Төрөлгөндө эле порог менен төрөлдү. Балам азыр 6 айга чыктык. Операция болдук. Тетрадофала диагнозу менен удачный операция болдук. $700 түшкөн 3-4 жуманын ичинде. Муну да сизге тапшырып коюубузга уруксат этиңиздер. Ал эми ошол эле социалдык тармактар аркылуу маалымат алып, кайдыгер карабаган жаштар тобу, башкача айтканда Адилет Орозбаев, Бакыт Жолдошов, Канчоро Канатбек уулу, Данияр Бешенбековдор аманаттуу каарманыбызга $400 акчалай жардам узатты. Аталган жигиттер учурда Бостон шаарында окуп, иштеп, тажрыйба алып жүрөбүз. Эң башкы максатыбыз Кыргыз элинин келечегин биримдик менен куруу. Чет жакта жүрсөк да жүрөгүбүз, оюбуз мекенибизде. Ар дайым колдон келген жардамыбызды аянбайбыз дешет. Балам диагнозу төрөлгөнү спинномозговая грыжа, экстрахия мочевой пузырь болуп төрөлгөн. Биринчи операциясын кылдырганбыз. Ошо раз жакшы, экинчисин мына грыжасын алдырдык. Бирок мочевой пузырь 3 этапный операция болот экен. Бул Кыргызстанда болбойт экен. Чет мамлекетте Москвага документ жөнөтүп, уже ответин алдык. $8,000 деп атат ар бир операциясы. Бул аманатты өз ээлерине жеткирүү үчүн келгенибизде, аман жаңыдан эле операциядан чыгып алсырап турганын көрдүк. Эне жүрөгү баласы менен кошо эзилип, сөзгө тартканыбызда көз жашын тыя албады. Аябай ыраазымын ушу балдарга жалгыз эмеспи. Ушу баламды ойлошуп, аябай жардам берди. Ушунчалык ыраазымын. Интернетке чыгарышып, бул убакка чейин эч ким жардам берген эмес мага. Канча жерге бардым, эч кимден жардам алган эмесмин. Ушу балдар интернетке чыгарышып, балама жардам беришип, ушунчалык ыраазымын. Америкадан бери чалып сурап атышат балам. 8 март бардык аял затыны, апаларды, эжелерди, карындаштардын баарын куттуктап кетебиз. Эл аралык майрамыңыздар кут болсун. Биздин мырзаларга кайрылат элем. Биздин дагы ошол эжеке апаларыбызга кайдыгер карабай жакшы көңүл бурууларыны, аларга жөлөк болууларыны суранат элем. Бул дагы биздин эже карындаштарыбыз, апаларыбыз, бирөөсүнүн апасы, бирөөсүнүн карындашы, бирөөсүнүн эжеси. Биз дагы булар бизге Кудай Тааладан берилген бир белек. Биз дагы баарыны сыйлай билишибиз керек. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө дагы бир каарманыбыздын кызыктуу тагдырын сиздер менен чогуу барактайбыз. Сиз да 2015 кыска номерине үмүт сөзүнөн баштап СМС жиберип, кайрымдуулукка өз салымыңызды кошуп өтсөңүз болот. Баса белгилеп өтчү нерсе, бул жолу каарманыбызга жалгыз барган жокмун. Теле алып баруучу жаш активисттердин бири Нурсултан мырза биз менен чогуу сапар алды. Алдыда тасмага назар салыңыздар. Бүгүнкү каармандарыбыз Бишкек шаарынын жашоочулары. Алар менен таанышуу максатында келип, үй эшигин аттай электе эле бул жерде жашоо шарт абдан оор экенин түшүндүк. Борбор шаарыбызда бийик кабаттуу үйлөр, кымбат баалуу автоунаалардын саны көбөйүп, шаарыбыз күн санап өнүгүп жатат деген менен көз артында калган оңдоп түзөөсү жок мындай үйлөр да кезигет. Каармандарыбыз Чынара Мукамбетова жана анын жалгыз уулу Бакыт. Чынара Мукамбетова 55 жашта. Каарманыбыздын айтуусу боюнча, жолдошунан ажырап, башкача айтканда уулу экөө эптеп жан багып күн кечирип жатканына 27 жыл болгон. İşte мен өзүм жетим болсом. Не иш кыласыз ошо? Дворник 1000 болчу. Мына троллейбустун парк менен билет. 1000 болчу, 2000 болду, азыр 3000. Эми 3000 эмне болот эми? 3000'ди мен бир айга чейин созом. А байларың бир күндө десем, жок, бир күндүк ресторан экен. Мына мен айтканым боюнча.
мына ошентип эле жан багып келатабыз. Чынара айымдын өз ата энеси жөнүндө эч кандай маалыматы жок. Бирок балдар үйүнөн асырап алган Саватбек Ниязбаевдин үй бүлөсүн ата энем деп чоңойгон. Алардын көз өткөнгө чейин өмүрүнүн эң бактылуу күндөрүн өткөрүп, өз кызындай мээримдерине тоюп жашаганын айтат. А бирок алардын көз өткөндөн кийин борборго иш издеп келет. Көр турмуштун айынан ар кандай кара жумуштар менен жан багып күн өткөрөт. 2 комнатада мен 15 жыл жашадым. Кыйналып, суусу жок, свети жок, туалети жок. 15 жыл мына буякта деле свет жок, суу жок, туалет жок болчу. Мына жакында эле мына пайда болду. Үй бүлө күтүп, андан да маңдайы жарбайт. Бир уулду болгондо жолдошунан да ажырайт. Тагдыр сыноолору байма-бай буттан чалып, бир канча кыйынчылыктарга туруштук берген замандашыбыздын 10 жашар уулу 6-кабаттан кулап түшүп, баштан оор жаракат алат. Дарыгерлер ар кандай диагноз коюп, акчалуу күчкө толгон мезгилде баласын дарылатканга жетиштүү каражат таба албайт. Балаңызды дарылатыш үчүн дарыгерлерге кайрылып көрдүңүзбү? Кайрылсам, Лиана Леонидовна психбольницада иштейт, заведующий 9-отделениеде. Это невылечимый деп койду. Ошентсе да энелик сезим жана мээрим күчтүүлүк кылып, учурда шаар көчөлөрүн шыпырып жан багышат. Бул бала үчүн жашагым келет. Так эле жашоо кыска. Не дейт, болгоной сатылганын айткандай. Келген конок экенбиз, анан жомок бирибиз эрте кетебиз, бирибиз кеч кетет экенбиз. Кээ бирөө жыргап кетет экен, ар кайсын ичип же ойноп күлүп. Жетпей эле мына эми кичине мына момтуп свет күйүп, мына эми момтуп жашап келатам. Ошол күнү биздин жалпы энелерибиздин мээримдигүнү күбө болдук. Шизофрения оорусуна өзүнөн кетип, өзүн жоготуп, басында салат деп айтты, далына чабат деп айтты, башына чабат деп айтты. Бирок ошого карабастан ошол түшүнүктө болуп, колунда жок болгон учурда дагы эжекебиз уулун жакшы карап. Бул үй бүлө менен да жакындан таанышкан соң үмүтсүздүккө алдырып, ошентсе да тагдырдын оор сыноосуна туруштук берип келе жаткан эненин кайратына кайрат кошуп, аз да болсо кубаныч даамын таттырып, кол кабыш кылуу максатында бир катар ойлор менен алпуруштук. Үзүлбөгөн үмүттөр көрсөтүүсү ар бир коломтого үмүт нурун чачып, ар тармактуу жардам берүүгө аракет кылат. Бирок урматтуу замандаш, жакшылык кылуу ар бирибиздин колубуздан келген нерсе. Анткени жүрөгүбүздүн түпкүрүндөгү жакшылыкка болгон таптаза сезимдер бизди эч качан кайдыгерликке үндөбөйт. Жаз менен жарышып эмгектенүүнү баштайлы, алуучу эмес, берешен кол болууга умтулалы. Бул жолу демөөрчүлүк милдетин өз каалоосу менен жаш ишкер айым Гүлзат Мамашева колго алды. Өзүм жогорку билимдүү окумтук адамдыкым. Азыркы учурда Кыргызстан менен Турциянын биргелешип ачкан бир түрк фирмасында финанс бөлүмүн карайм. Гүлзат Мамашева өзү жаш болгонуна карабай кайрымдуулук иштерине активдүү катышып, жардам колун сунган айкөл замандаштарыбыздын катарында. Тасмага түшүүнү, элге жарыялоону жактырбайм. Бирок элибиз арасында кайрымдуулук, берешендик, айкөлдүк мүнөздөр жанданып, журтубуз бейкуттукта жашаш үчүн биз жаштар ар дайым алга умтулуп, жакшылык иштеринде жарышып жүрүүбүз зарыл деп белгилейт Гүлзат айым. Негизи эле мен бул кайрымдуулуктун кандай десем, кайрымдуулуктун жасаш керек экендигин мен студент убагымда сездим. Кеңешип kesкен бармак оорубайт дейт элибизде. Демөөрчүлөрүбүз менен кеңешип отуруп, каармандарыбызга күнүмдүк азык-түлүк, тазалык каражаттарын жана дары-дармектерине акчалай жардам берүүнү туура көрдүк. Ушул кичинекей жашообузду бөлүшүп жүрсөк, мен оюмча бул эми инсандык эмебиздин милдетибиз ордуна келтиребиз деген ойдомун. Ошондой эле мындан кийин да ай сайын бул үй бүлөгө колдон келген жардамымды берип, көмөктөшүп турам деген убадасын алып, демөөрчүбүз менен бирге жолго аттандык. Магазиндин атынан
Ардактуу, кымбаттуу, урматтуу, сымбаттуу Ала Тоодо кенен Ысык көлдө терең болгон жалпы биздин сүйүктүү апаларыбызды, эжекелерибизди, карындаштарыбызды келе жаткан 8 март эл аралык айымдар күнү менен чын дилибизден куттуктайбыз. Биздин эжекелерибиздин чындыгында эле толугу менен аял затынын дал ушул мээримине баа беребиз. Баарыңыздарга терең ыраазычылык айтабыз. Бар болуңуздар, сиздердин ушул мээримиңиздер менен, сиздердин жылмаюңуздар менен дагы ар бир үйгө, деги эле мамлекетибизге, ар бир инсандарга сонун бир жылуу сезимдерди тартуулап, менин оюмча биздин жашообуз дагы жакшылыкка умтулууда. Ар адамдын жашоосу өзүнчө бир китеп, анын ар бир барагы жакшы жаман күндөр менен толтурулат. Келиңиз урматтуу замандаш, өмүрүңүздүн жаңы барактарын жакшы ирмемдер менен толтуруңуз. Үзүлбөгөн үмүттөр көрсөтүүсү 8 март майрамдык чыгарылышын жыйынтыктайт. Ал эми элдик канал өз берүүлөрүн улантат. Биз менен чогуу болуңуздар.